Кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Кандай жүрөсүз? Кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Кандайсың? Кел учурашалы. Салам. 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 Ооруп аткан окшойбуз, Бирок кол алып учурашып коелу. Иштегенге аракет кылам негизи чанан. Булар апа аны жейинчи, буну жейинчи, балдар аны кечеде мектепте ёлкасы болду. Бир сом акча бере алган жокмун. Баары кыйын экен да энегечи ал нерсени. Бирөө алып берип атса балаңачы, өзүң кыла албай атсаң. Апа сиз ыйлай бересизби кечке дешип. Өзүңүзгө келип, толук түрдө маалымат алып, барлашууну туура көрдүк. Кудум кадимкидей эле эже сиңди иретинде эле экөөбүз барлашалы, туура көрсөңүз. Саламатсыздарбы? Мен Кулушова Аделина Эркиновна. Мен Жалал Абад областынан болом, Чаткал районунан Черекси айылынан болом. Мен ушу 3 баланын энесимин. Жолдошум менен ошо келишпестиктин айынан көп кызы болуп, зомбулуктун айынан ажыраштык да. Ошо азыр кыйналып турган чагым, балдарым ушу тамак ашынан кыйналам. Квартирамды да бере албайм көп. Азыр мына 3 айдыкын бере элекмин, январдыкын кошпогондо. 30 000 болуп кетти. Берино жаңы жылга чейин бербесең чык деп атат. Толук төлөп чыгып кет деп атат. Болбосо хотя бы жаңы жылга чейин 10 000 берди, анан калганын Казакстан бересиң деп атат. Макул деп эле койдум, эми иштейин десем иштей албайм, 3 балам эме болуп атат, ооруп. Нары булар кичине таштай албайм. Таштай турган ишеничтүү адамым жок. Продуктардан кыйналам, кээде үй суук болуп калат, көмүр сөмүр жок болуп калат. Чыраган кышта анан баары эне кезиң, бала үчүн любой нерсеге барат кезиң да. Любой түйшүккө барат кезиң, эне баары. Жардам, ар кимден жардам сурайм, мурунку кошуналарыман сурайм. Эже жардам кылып туруң, мынча сом берип туруң, продукт алып турайын да. Десең, ал акча жетпейт да дешип, алып келип беришет. Өздөрү сатып. Продукттан алып келип берет. 500 сом, 1000 сом таштап коюшат. Ошо сүйүнүп отуруп калабыз, кичине оокат болсо. Иштегенде кээде ушинтип төшөк алып келем, палас беришет, шаяк алып келем. Группаларга жазам, обогреватель болсо берип тургула, бут кийим болсо берип тургула деп ушинтип жазып жүрдүм. Баягы күнүмдүк оокат үчүн барып 86-мектепте окуйт, могу Калысырдыда бирде. Анан мен мектепке келбей атат, ушуну жылуу кийими жок деп десем, жөнөтүңүз, балдардан калып калат деп жөнөтүп койсом, эжекеси жука кийинип келиптир деп неме кылган экен. Анан ошо эжекеси айткан окшойт чогулушка барбай атам да мен. Анан кийимин ошо классында окуп жүргөн эле бир өзү спонсор чыгып алып берди. Сапожкасын, курткаларын. Жок. Аны эчтеке жашап жүргөндө эле өзү негизи эчтеке жок болчу. Дайым деле жок болчу. Анан ичип, ушинтип уруу, ушинтип эле жүрө берсе да, даже төрөгөндө балдарым алып чыкканда же барбачу. Бир кызым чарчап калды. Ошо кызым төрөгөндө деле 20 күн больницада жаттым. Бир да жолу барган жок. Баламды таштап коюп ошо кызымы. Буну келип караганга туура келет. Будан кийинки болчу да. Ошентип деле жүрдүм, больницадан такси менен чыгып келип жүрдүм. Акыры ал кызымы да карабай койду. Отказ жазып чыктым. Үйдөн чарчап калды. Канча жыл болду ажырашкандарыңыз ошондо? Бул 1,5 жыл болуп калды. Кызыңыз кичинекей кезде. Анан ошол барып жазылып, продукт алып келип жүрдүм. Кийимгече алып келем буларга. Өзүм алып келем. Ошентип жүрдүм. Бирок баары эме кылбай койду, аракет кылбай койду. Анан өзүм деле бирок иштегенге аракет кылам негизи чанан. Эми айтат болуш керек, эми көп элечи, жаш болуп неге ооруйт деп. Анан жолдошум көп ургангабы, билбейм. Азыр деле мына кулагым, ириң, 2 кулагым тең ириң агат. Кээде укпай калат. Даже жөнөкөй балдарым сүйлөп аткан укпай калам. Но балам кээде кыйкырат. Эмне укпайсыз апа депчи. Өлө кыйын экен да. Эч кимден поддержка жок, кыйын убакта. Бир эле ошол
Жана айтып аткан эжем жардам берет. Келип кой, сыгылба, ойно, күл. Эми ойноп күлгөнгө балдарыңды таштап чыгып кете албайсың. Ойноп күлгөнгө жашап балдарың камсыздап коюп, мындай ишеничтүү адамга таштап коюп жүрсөң болот ооба. Булар апаны жейинчи, буну жейинчи, балдар анын кечеде мектепте ёлкасы болду. 1 сом акча бере алган жокмун. Ошо ата-энелерден бирөө кошуп берди. Барып келди, ошо подаркасына дагы бүт ошо ата-энелер жардам берип жөнөтүп кычалат, болбоңуз дешип. Баары ойноп келди. Баары кыйын экен да энегечи ал нерсени. Бирөө алып берип атса балаңачы, өзүң кыла албай атсаң. Көмүрдү деле кече үй суук болчу. Бир тааныш эме жана айтып аткан эженин тааныш немеси болот. Ошол алып кеп берди байке. 2 кап көмүр алып келип таштап кетти, от жагып отур деп. Отунга кичине каражатым жетпей калды эле, эптеп күзүп аласың депчи. Температурасы көтөрүлө туруп эле, жакшы эле ойноп жүрө берет. Не себептен көтөрүлгөнүн билбейбиз да температуранычы. Туруп эле көтөрүлө, талмасы каралып калат, оозунан көбөк чыгып. Кечке буну карайм, буну карасам бул ыйлайт. Мени жаман көрөсүзбү, карабайсызбы мени деп. Мен бала түшүнбөйт экен да. Ошо айла жок эле аргасыз болдум да, ушу чуркап баарыңдан жардам сурайм, буга чуркайм, ага чуркайм. Айла жок сиздерди издеп таптым Инстаграмдан. Балам айтат ушинтип кээде. Мен сизге чоңойсом, мен сизди чоңойсом бейишке алып барам апа. Сизге үй алып берем дейт буну балам. Машина алып берем дейт. Сиздин айтканыңызды алып берип, карындашым экөөңүздөрдү багабыз дейт. Апа сиз ыйлай бересизби кечке дешип. Кыргыз элим жардам берип коюңуздар суранычы.